25-ноябрда Жогорку Кеңештин жыйыны өтөт. Буту колу таңылып, даракта асылып турган баланын өздүгү аныкталды. Ата-энелердин чатындагы чыр ок атуу менен чоң мушташка чейин жетти. Төртүнчү кабаттан кулаган кичинекей кыз кереметтүү жол менен аман калды. Валентина Шевченконун апасы дагы дүйнө чемпиондугун жеңип алды. 25-ноябрда Жогорку Кеңештин жыйыны өтөт. 25-ноябрда саат 10:00 Жогорку Кеңештин кезектеги жыйыны өтөрүн парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жыйындын күн тартибин долбоору өзгөртүүлөр болушу мүмкүн. Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин кызмат ордуна Ализа Карыпбековна Солтонбекованы дайындоого жактыруу үчүн премьер-министрдин сунушу конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламатты сактоо боюнча каралышы мүмкүн деп айтылат маалыматта. Буту колу таңылып, даракта асылып турган баланын өздүгү аныкталды. Милиция Теплые ключи эс алуу аймагында асылып турган жеринен табылган жигиттин өздүгүн тактады. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, ал 19 жаштагы Нарын облусунун тургуну болуп чыкты. Кылмыштын бетин ачуу Ички иштер министрлигинин жана Чүй облусунун Ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги тарабынан жеке көзөмөлгө алынды. Эске салсак, 21-ноябрь күнү Теплые ключи аймагында эс алып жүргөндөр бакка асылып турган баланын жансыз денесин табышкан. Анын оозу скотчтолуп, буту колу таңылган. Ыкчам тергөө иштери чараларды улантууда. Ата-энелердин чатындагы чыр ок атуу менен чоң мушташка чейин жетти. Санкт-Петербург шаарындагы массалык мушташ мектеп окуучуларынын ата-энелеринин урушунан болгон. Бул тууралуу Орус басылмасы укук коргоо органдарынын маалыматына таянып жазып чыкты. Маалыматка ылайык, мушташка 6 адам катышкан, травматикалык курал колдонулган. Видео тасмада көчөдөгү унаалардын жанына бир нече адамдын мушташып жатканы тартылган. Анын жүрүшүндө мушташтын катышуучулары токтоп турган унаанын капотуна жыгылышкан. Мушташ ата-энелердин чатындагы баарлашуудан келип чыккан. Чыр-чатактын дээрлик бардык тараптары жогорку билимдүү адамдар. Окуянын кесепетинен эч ким жабыркаган жок. Бирок чыр-чатакка баргандар Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмүнө жеткирилип, аларга карата майда бейбаштык боюнча административдик протоколдор түзүлгөн. Алар бирин-бирин айыптоодон баш тартышты. Белгилей кетүүчү жагдай, октябрь айынын аягында Волгоградда бир адам ата-энесинин чатындагы уруштан улам көз жумган. Анын эжесинин мазактады деген айып менен жергиликтүү тургун анын изине түшүп уруп кеткен. Томск шаарындагы көп кабаттуу үйдүн терезесинен кичинекей кыз кулап кетип, аман калганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Видео тасмада күбө болгондой, ал денесинде эч кандай жаракаты жок, өз алдынча кар күрткүсүнөн чыгып кире беришке чейин жөө баса алган. Маалыматка ылайык, 6 жаштагы кыз 4-кабаттан кулаган. Дарыгерлер ага ичтин контузиясы диагнозун койгон. Ал түнү менен реанимацияда жатып, андан кийин кадимки палатага которулган. Мындан сырткары, жабырлануучунун ата-энелик милдетин туура эмес аткаргандыгы үчүн протокол түзүлдү деп айтылат маалыматта. Валентина Шевченконун апасы дагы дүйнө чемпиондугун жеңип алды. Кыргызстандык Елена Шевченко тай-бокс боюнча дүйнөлүк чемпионатта алтын медалды жеңип алды. Турнир онлайн режимде өтүп, кыргызстандык айым көлөкө менен бокс бөлүмүндө 40 жаштан жогорку спортчулар арасында өз өнөрүн тартуулады. Катышуучулар тай-бокстун чабуул коюучу жана коргонуучу элементтерин, ошондой эле күчүн жана ылдамдыгын көрсөтүшү керек болчу. Мелдеш 1 мүнөттөн 3 раундду камтыды. Анын жүрүшүндө спортчулар башка ыкмаларды көрсөтүшү керек болчу. Елена Шевченконун бирден-бир атаандашы америкалык Паскаль Фернандес болгондуктан алар дароо финалда беттешишти. Шевченко аткарган көлөкө менен бокс калыстар тарабынан жогору бааланган. Ал 30-27 эсебинде жеңишке жетип, дүйнөнүн чемпиону аталды.